мен азыр ушул шайлоо участкасына форма 2 менен отурушум керек. Эмне кылам мен? Мына келди, мен жөнөкөй эле шайлоочу, мына шайлоого башталарга убакыт бар. Өзүңүз айткандай, мен өзүм башка участкада катталганмын. Мен тизмеден карашым керек. Ошол карап, анан мына келдим. Келгенден кийин эмне кылам? Мен ушул участкага келип туруп, 4-октябрь күнү мен ушул жерде болом, ошто ушул жерден шайлоо өтүшү керек да. Форма 2-нин мааниси ошондой да, туурабы? Биринчи паспорт өзүнүн эмесин сурайсыз, жараны паспортту. Паспорту Сен форма 2-ни алыш үчүн сиз чыгыңыз буяка. Эмне кыласыңар? Форма 2-ни беребиз. Кантты бересиң? Сиздин участкаңыз бизде шайлоо үчүн өзү башка бул жакта жашайт да азыр. Биз форма 2-ни толтурганга беребиз. Мен бул жерге арыз жазам. Өзүм жазып, бар жогун берип, бул жакта эме кылам дагы. Бул жактан поиск кылып, мен данный чыккандан кийин мониторду карасаңыздар. Азыр биз 2462. Мына азыр келип эле идентификация кылбай, паспортун кылбай келе калса эле форма 2 берип атат. Мына толук чыкты. Так, дальше. Даярдыктарды көрүү жана шайлоо өткөрүү боюнча маселелерди чечүүдө иштер жүрүшү боюнча биз өзүбүз жеринде көрүп карап кетсек деген максат менен Түйгүл Ош областынын Араван жана Кара Суу райондорунда барып көрдүк. Мына ошондой эле Ош шаарынын участкалык шайлоо комиссияларынын даярдыктарын көрүү боюнча жеринде таанышып, мына азыр сиздер менен кеңейтилген штаттын жыйынына